Президенттин басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча Садыр Жапаров бардык тараптардын пикирлерин эске алуу үчүн чет мамлекеттердин жарандарына өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарынын ишин жандандырууну караштырган Ысык-Көл облустунун аймагындагы туристтик оюн-зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзам долбоору боюнча ар кандай аянтчаларда кошумча кеңейтилген талкуу уюштурууну сунуш кылат. Эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда президент өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып аталган мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган учурда да вето коюуга даяр. Электр станциялары ачык акционердик коомунун билдирүүсүндө 28 апрелге карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 648 миллион куб метрди түздү. Маалыматка караганда суунун агып киргени секундасына орточо 233 куб метр болсо, агып чыгуусу 256 куб метр. Салыштырмалуу 2020 жылдын 28 апрелине карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 11 миллиард 499 миллион куб метр болгон. Нарында бир айыл бир продукт долбоорунун колдоосу менен ат башынын ак балын Японияга экспорттоо иши колго алынып, балды чет мамлекетке чыгаруу боюнча өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашымбаев менен Япониянын Жайка эл аралык уюмунун координатору Харагучи Акихисанын жолугушуусунда айтылган. Эл аралык уюмдун өкүлү ак бал Японияда өзгөчө суроо талапка ээ экенин билдирген. Эске салсак, бир айыл бир продукт долбоору Кыргызстанда 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келет. Долбоор алгач Ысык-Көл облусунда башталып, 2017 жылдан тарта башка облустарга дагы жайылган. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу тууралуу республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда өлкөнүн ар бир аймагындагы эпидемиологиялык абал, дары-дармек, медициналык жабдуулар, дарыгерлердин саны, ооруканаларда COVID-19 чалдыккан бейтаптар үчүн кошумча орундарды жана стационарларды ачуу маселелери талкууланып, Бишкек шаарында абал кооптуу болуп бара жатканына байланыштуу келерки жумадан баштап кошумча стационарларды ачып, дарыгерлердин мобилдик тобун көбөйтүү каралууда. 28 апрелге караган суткада Кыргызстанда дагы 322 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Эң көп учур Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду. Курчуп бара жаткан эпидемиологиялык абалга байланыштуу медиктер адам көп топтолгон коомдук жайлардан оолак болуп, бет кап кийип антисептик колдонууну эскертет.